Спасибо, Нурли Алмазбековна. Эми мүмкүн болсо мамлекеттик тилде кыскача маалымат алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу жарандар. Бүгүнкү күнү COVID-19 оору менен 23 миң ашык киши уже айыгып чыкты бүгүнкү күнү. Көпчүлүк адамдар ооруп айыккандан кийин дем алууну кыйындашы, демигүү, алсыроо, тез чарчап калаарын айтып турушат. COVID-19 оорудан кийин оорусунан организмдин калыбына келтирүү үчүн узак мөөнөттү талап кылат. Коронавирус инфекциясы калыбына келтирүү процессине ар кимде ар кандай өтөт. Ал дарттын оордугуна жана бир адамдын организмине жараша болот. Ооруп айыккандан кийин калыбына келтирүү дем алуу гимнастикасы, физикалык активдүүлүк, белок камтылган жана витаминдерге бай келген толук баалуу тамактануу зарыл. Ошондой эле өтө үшүп калуудан сактануу керек. Дем алуу гимнастикасы дем алуу органдарынын ишин жакшыртууга жана канды кычкылтек менен байытууга жардам берет. Физикалык активдүүлүк айыккандан кийинки биринчи күндөрү денеге көп күч келтирбөө керек. Бир аз басуу жана дайыма өзүнүн абалына көз салуу абзел. Жай басуу, таза абада күнүнө 30 мүнөттөн селдеткенден баштоо керек. Анан кийин толук баалуу тамактануу сезгенүү процессине тез арада жөнгө салууга, иммунитетин көтөргөнү түрткү берет. Күн сайын көбүрөөк суюктук ичүү керек. Компот, морс жана лимон, жалбыз шалфей, липа гүлдөрү кошулган чай ичүүгө болот. Биз дагы айтып кетет элек, коорулган, туздалган тамак аш, өткүр даамдуу, ышталган азыктарды, шекер, тузду колдонуу чектөө керек. Ооруп айыккан адамдар бардык санитардык эрежелерди сактоону улантышы керек. Социалдык аралыктык кармануу, бет кап тагынуу, колду тазалаган сактоо керек. Адамдар көп топтолгон жерлерге барбаш керек. Ден соолукта болуңуздар.